Кыргызстанда быйылкы жаңы окуу жылында мектеп окуучуларынын формасы өзгөрүлбөйт. Окуучулар мурункудай эле классикалык форма кийишет. Билим берүү министрлиги бирдиктүү форманы тандоодо анын баасы менен сапаты ата-энелердин чөнтөгүнө жараша болушу керектигин эскертти. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, мектеп менен ата-энелер окуучулардын формасын биргеликте тандашы керек. Кийимдердин өңү кара, боз, көк, кошкул кызыл болушу шарт. Ошол эле учурда классикалык форма, үстү ак, алды кара кийимдерге да уруксат берилет. Окуучулардын кийиминин сырткы көрүнүшү, өңү, фасону кийимдердин классикалык стилине дал келүүгө тийиш. Алардын кийимдер техникалык регламент тарабынан орнотулган балдар кийимдери менен бут кийимдеринин коопсуздугу тууралуу талаптарга жана нормаларга дал келиши керек. Азыркы тапта базарда соода кызып, мектеп жашындагылар жаңы кийим, окуу куралдары менен камсыз болушууда. Бирок кээ бир үй бүлөлөрдө бирден бала мектепке барса, айрымдарында 5 барышы ыктымал. Бул учурда көп балалуу ата-энелер каражатты жеткизе албай кыйналышат. Мисалга алсак, Ош шаарында эле социалдык коргоого муктаж 11 миңден ашуун бала бар. Бир окуучунун окуу формасынын орточо баасы: үстү ак, алды кара классикалык форма 1,5 миң сом, ак көйнөк 350 сом, бут кийими 1000 сом, сумкасы 500 сом, окуу куралдары орточо 500 сом, ал эми башка майда чыгымдарына 1000 сом сарпталат. Былтыркы менен салыштырганда бирдей эле. Анан кээ бир кашимдин эми сапатына карап, кээ биркилер кымбат эле келип атат. Ошо 4 миң, 5 миңге жетпейт го, эми 4 миңге жет болот, нормальный эле кийим болот. Неме, тетрадь, ручка бар жогу, сумкасы. Мага билбейм башкаларга кандай, мага нормальный эле деп коем.